Расчеттун ишканада элек кабын эле бекитип койгон эле. Şu kavunu alçıgılı. 3 hava alsak 90 son pul veriyor эле eller kalorçu. Azırkı günde şu esarski proyekt bilen işleşip бар жоғын жолға салып алдық ишканаларыбызды. деген системасынан биз полный ар бир ай сайын канча сомдон төлөдүк. Ойма билинг абонент Play Market программасынан көчүрүп алып, бул жерден абоненттер өзлөрүнүн счет, лицевой счетторун жазып регистрациядан өтүп, ал жерден ар ай сайын канча сомдон төлөш керек, канча сом карызы бар, кенен маалымат алышса болот. Бизде мүмкүнчүлүктөр, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бизде М-банк аркылуу, баланс кейжи аркылуу, Компанион, Айыл банк, РСК банк аркылуу онлайн төлөшсө болот. Ал эми терминалдарын дагы төлөшсө болот. Төлөмдөр жакшы болуп жатат, ошон үчүн бизде бул график боюнча сөзсүз көптөгөн окуу семинарлар өттүк. Окуу семинарларга катышып көп нерселерди долбоордун негизинде үйрөндүк десек болот. Бизге ишканага производстволук программаларды, төлөмдөргө тарифтерди иштеп чыгууга өтө чоң салымдарын кошту десем болот. Бул төлөм боюнча мурда кыйыныраак болот эле, азыр бир кыйра жеңилдик болду да. Мына эми современный жашоо болуп атпайбы, технология өзгөрүп атат, жетишип атабыз азыр. Келесиң, квитанцияны алып төлөп чыгып кете бересиң. Балдар деле телефон менен төлөп тура берет, келиндер төлөп келет, квитанциянын өзүнүн номерлары бар, төлөп данныйлар түшүп тура берет, жеңил, аябай жеңил. Ушул жагы жакшы. Ошондой элдерди үйрөтүп, Билинг системага киргенге чейин бизде мисалга айына 85 000 сомго чейин гана төлөм өндүрүлүп аткан болсо, ойма билинг киргенден бери бизге мисалы азыркы күндө 450 000ге жетип калды да, 420 000 сомго чейин төлөм жүргүзүп жатат. Анын ичинен 120 000 сому онлайн төлөмдөр жүргүзүлсө, 300 000 сомго чейин накталай төлөмдөр жүргүзүлөт.